Ала тоодон бардык шарты бар болгон жакшы сатылуучу үй чыкты туугандар. Мектеп, бала бакча, мечетке жакын түзмө түз ээлер менен байланышасыздар. Видеону жогото албайын десеңиздер, лайктан басып сактап алыңыздар. Сатылуучу үй Ала тоодо жайгашкан. Сиздер үйгө баруу үчүн бул жерден Ала тоодун негизги көчөсү жана Карсаков көчөнүн кесишине келесиздер дагы. Бул мектеп көрүнөт туугандар. Ошол жерде эле түндүктү карай жүрөсүздөр. Бир аз көрсөңүздөр. Карсакова жана Димитрова переулок кесилишет. Ушул кесилиштен эле чыгыштыкка жүрсөңүздөр, оң тарапта үй жайгашкан туугандар. Бул жерден жүргөн автобус маршрутка дагы көп эле бар экен. Карсакова көчөнүн туугандар Димитрова переулокун бир аз эле чыгыштыкка жүрсөңүздөр, жолдун оң тарабында мына ушул үйдү көрө аласыздар. Бул жерде сатылуучу объекттин участогун аянтып 4-1 сотук көчө тарабы 12,5 метр, узуну 33 метр болгон участок экен туугандар. Анан бул участокто азыркы учурда 2 үй бар. Төрүндө мынакей 2 этаж болот. Бул бир үй. Бул жерде дагы бир үй туугандар. Бул жерде бак болгонго байланыштуу чоң 2 этаж болгон жакшы көрүнбөйт экен. Так, природный газ бар, электр энергиясы бар, суусу бар. Участоктун чек бул жерден. Бул жерде дарбаза, чыгыш чегара болсо анакей бул текстуралган забор бүткөн жерге чейин болуп калат туугандар. Кошуналар райондун көрүнүшү. Анан Карсаковдон жетип туруп солго бурулсаңыздар, бул жерде Ала тоодун мектебине бересиздер. Жакын мечет, бала бакчалар баары бар. Түндүктү карай жүрсөңүздөр туугандар, түзсөңүздөр туугандар, Новопавловка, Зария базар тарапка деле бат эле барсаңыздар болот. Коробосуна киребиз. Алды тарабы ушундай чоң навес, ылдый тарабы брусчатка менен жасалган. Жана ошондой эле бул жерде биринчи үй, узун туурасы 13,6 кызыл кирпич. Бул жакта көмүркана киргенде сол тарапта эле. Бул жактагы экинчи үй болсо узун туурасы 9,5 7,5, 2 этаж кызыл кирпичтен сырткы тараптан жылууланган. Негизинен өзүм үчүн салган үйүм дейт туугандар, сапаттуу болуп. Анан бул жакта бир бөлмө подвал дагы бар. Тапчан, очоккана. Бул жагында туугандар. Үйдүн бул түндүк чыгыш тарабынан көрүнүшү, негизи кирүүчү эшик тепкичтер, бул жакта дагы гүлдөр, арт тарабында дагы кошунага чейин аралык ташталган туугандар. Аларды азыр видеонун жүрүшүндө көргөзөм сиздерге. Биринчи эле болуп бул үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Документи боюнча кызыл китеп, керектүү документтер баары бар экен. Киргенде ушундай холл жайгашкан. Көрүп турсаңыздар, жакшынакай ремонт туугандар. Бул холлдон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Экинчи этажда бүткөн тепкичтер, тепкичтин түбүндөгү бул жерде жакын кладовкасы. Бул жерде болсо зал туугандар. Мынакей түштүк тараптан терезеси, кондиционер, мындай аба айланып турчу. Эмне деп койчу эле, ошонун бир нерсе клапан дейт эле. Ошондойуна чейин орнотулуп тур туугандар, аба айланган. Эмеси андан ары экинчи этажга өткөн тепкичтери. Приточный клапан дейт эле туугандар, аба айланган бир кандай. Ошонусуна чейин орнотулган. Бул жакта болсо так, экинчи этаждагы коридор. Бул коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Чыгыш тараптан терезеси. Бул жерде андан кийин дагы бир спальный бөлмө. Бул тарабынан терезе орнотулган. Отопление туугандар, паровой отопление. Газовый котел менен бардык бөлмөлөрү жылыйт туугандар. Так, андан ары бул жакта болсо экинчи этаждагы ванна, душ, унитаз, раковина. Мен сиздерге бул экинчи үйдүн ички тарабына көргөзөйүн туугандар. Бул үйүбүз узун туурасы жана айткандай 13,6 кызыл кирпич. Киргенде ушундай кухня, тамак даярдаган жайы, раковина орнотулуп, суусу чыгарылган, газ киргизилген. Бул жагында дагы бир бөлмөсү. Окей. Бул жакта өзүнчө газовый котел экен. Бери карай жүрөбүз. Коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Андан ары дагы эмне маалыматы туугандар, бул жагында гүлдөрү. Бул жагында навес отунган, арты тарабында дабырга чейин аралык. Бул жакта подвал, газовый котел орнотулган жана склад катары колдонулат. Баасы болсо бул үйдүн $205 000 сурап атышат. Дагы реальный клиенттерден сотко сүйлөшөбүз дейт. Эйсин номер 0704 40 78 50, 0704 40 78 50, экинчи номер 0777 40 78 50. Лайктан басыңыздар, ушундай издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.